Биз бүгүн мына ушундай музыкалык эфир кылып атабыз деги эле элдик таланттар ошонун ичинде эле мына ушул интернет айдыңында жылдыз болуп аткан инсандар десек болот. Ошолор жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мына ошол максатта биздин бүгүнкү куттуу студиябызга таланттуу мырза гитарасын колуна алып, мына ушундай бизге сиздерге жагымдуу музыка сунам деп кирип келген Эрлан Акбаров уулу бизге кирип келди. Саламатсызбы? Студиябызга кош келиңиз. Таң эртеден маанайыңыз кандай? Биздин куттуу студиябызга кут кылып мынакей жакшы ырлар менен келдик деген үмүттө турабыз. Маанайыңыз кандай? Буюрса Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, жакшы бар. Сон 5 маанай. Позитивдүү маанайда туралы. Сизге 10 калайлы, 20, 100 калайлы. Окууну бүткөнсүз, Окууну бүткөм. Социалдык иш адистигин бүткөм. Ошол азыр спесим боюнча азыр иштеп атам, буюрса жакында иштейм. Гитараны өзүңүздүн кызыгыңыз менен эле үйрөнүп келдиңиз. Өзүмдүн кызыгуум менен эле. Ошондой. Канча убакыттан бери ушу гитарада? Ушу 5-классыман бери кызыгып чертем да. 5-классыман кызыгып, ошо өзүмөн улуу агам чертчү. Ошону көрүп, ушундай кызыгып калгам да, кызыгып үйрөнүп, тез эле үйрөнүп кеткен. Эми кызыксаң тез эле үйрөнөт экенсиң да. Бирок азыркы учурда мурун мурда болчу го, айыл жергесинде көчкө чыксаң, акелер гитара чертип отуруп, бирок азыр андай жок, чынында эле. Неге андай кылбай атасыз сиз? Биз билбейм. Сиз ошол муунду көрдүңүз, ошол муундардан сабак алдыңыз, чыгып гитара чертип, кийинки муунга дагы көчөгө чыгып гитара чертип ырдап. Азыр эми анча-мынча чыгып ырдап турабыз, бирок көп эмес. Заманга карап кете берет экенсиң да. Азыркы жаштар анча кызыкпайт. Азыркы жаштар эми кызыккандар бар, бирок аз, чынында эле. Башта мурдагыдай эмес да. Башта ошол көчөгө чыгып ырдап күндө ушундай достор менен чогулуп аябай кызык болчу. Бир көчөнүн гитарасы эмес, бир айылдын гитарасы болчу. Ошондой да. Азыр ар бир үйдө эле кызыккан адамда эле гитара бар да. Четпесе деле алып коюп, белек катарында. Четпесе деле алып ушундай үйүнө коюп коюшат. Бул Көрккө. негизи бир жакшы сөз бүткөндө ыр баштасын, жакшы ыр менен баштап алалы. Буюрса мына ушул өзүңүздүн жакшынакай болгон гитараңыз менен бул шеринелерге барган гитара болсо керек, майрамды көргөн, тойду көргөн гитара болсо керек. Көп жылдык гитара. Кандай ырлардан болсун анда эмесе? Шогунан болсун дейт го. Бизде шогудан болсун. Мына кайра көнбөстөн ай нурлары, айыл ичин кечки туман каптады. Көрүп турам жалгыздыктын ары жагын, жалган дүйнө мага жазган азаптарым. Кечки туман, махаббаттын баары жалган. Кечки туман, калтырдың о жүрөгүмдө жалаң арман. Эске түшсө өткөн күндөгү махаббат, жүрөк ооруйт, сыздайт катуу кагылат. Кечирип кой мени жаным, эй ардагым, билем бир күн башкасына жолугарым. Кечки туман, махаббаттын баары жалган. Кечки туман, калтырдың го жүрөгүмдө жалаң арман. Өткөн күндөрдүн сулуулугун сагынам, тартуулаган мага сүйүүнү сен жактан. Мына эми мен күнүм, мен кайгырам, жаман экен жакын адамдан айрылган. Кечки туман, махаббаттын баары жалган. Кечки туман,
урматтуу Азамат, сизден сонун чыгарма болду биз үчүн. Себеби бул чыгарма бизге дагы аябай жакты. Кошо ырдап берилип атканыбызды. Экран артында турган телекөрүүчүлөр дагы мына ошондой бизге окшоп кошулуп, ырдап, гитаранын коштосуна сонун маанайда отуруштуу болуш керек, Үнүңүзгө береке, үнүңүз эч качан өчпөсүн. Бул үндү кантип тарбиялап атасыз? Эмне өзгөчөлүктөр болуп атат? Үйдө эле өзүмчө эле ушундай. Эми көп деле эмес, эми кол бошогондо эле ушундай чертип өзүмчө. Үндү тарбиялаганга Вокалга деле барган эмесмин, ушул үйдө эле ушул кызыгам. Мен негизи музыкага абдан кызыгып, ушул көпкө ырдаш керек негизи. билим албай туруп, ушул өзүңүздүн үнүңүз менен жашоону алып кете алса болобу? Жумушта иштебей туруп. Алып кете алса болот. Сизде мисалы азыр Талант болсо алып кетсең болот. интернет айдыңында өзүңүздүн кандай десем бир аккаунттарыңыз бар. Бар. Кайсы тармакта? Инстаграмда бар, Эрлан Акбарулу деп издесе чыгат. Пиар кылып кетет. Ошол жака дагы ырдап туруп толтуруп салсаңыз керек, азыркыча. Ырларым бар, буюрса, ырларым бар. Мына ушундай өз алдынча ырдап жүргөн инсандарды сурап көрсө көбүнчө мен өтө деле чыгармачылыкка кийин аралашкым келбейт, жөн эле өзүмдүн хобби катары деп көп айтышат да. Сизде кандай? Менде деле ошондой мындай хобби десем болот. Кийин муну өркүндөтүп бир чоң сахнага чыгам деген ниеттер. Буюрса, Кудай буюрса болот, баары жакшы болот. Убакыт көрсөтөт. Жеке жашооңузда кандай жаңылык болуп атат? Жеке жашоодо ушул жеке жумуштар менен Үйлөрүңүз жөнүңүздө? Үй бүлөм негизи 6-1 тууганмын. Мен эң кичүүсү болом. Кенжеси Көкүрөк күчү. Жана айылдагы деп айылга сапар тарттык. Анан кайсыл жердин кулуну экенин сурага, кайсыл жердин кулуну? Мен Ош областына караштуу Ноокат районунун кулуну болом, Акбулак айылынын кулуну болом. 94-жылы болом. Айтып калдыңыз, бул гитараны ошол кызыгуу менен эле үйрөнүп, кээде бош отурганда ырдап, өзүмүн тарбиялап келем депчи. Анан деги сизге бул мындай талант кайсыл гитараны өнөткөн үйүңүздөрдө бирөө жарым ырдайбы же? Мен тайкем. Аккордеон чертип ырдачу экен. Бирок мен көргөн эмесмин. Көз өтүп кеткен. Ырдачу деп айтат апам. Ошол тайкем тарабынан өткөн окшойт. Бул негизи мен апам дагы атам дагы негизи жакшы ырдайт үйдө. Ошол. жакшы ырдаганыңызды дагы бир ирет көрсөк анда. Сизден дагы бир ирет чыгарып болсун деп. Ырдаган үнүңүз, талантыңыз менен дагы бир бизге чыгарма тартылаңыз. Бул таланттын баары көрсөт тага журттан келген экен, Немесе Талай Бектурганов агабыздын ырларынан аткарып берейин. Эң сонун. Гитаранын атасы кыргыздын. Ордатып жатам кимге жаштыгымды, улгайды сени көпкө көрбөй көзүм, көдөндү жарып чыккан үшкүрүккө, окшото берчү болдум өзүмдү өзүм. Мен үчүн сен сүйбөй коюлгүнө, бакыт деп сени мага берген дүйнө, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Мен үчүн сен сүйбөй коюлгүнө, бакыт деп сени мага берген дүйнө, сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Ордуңду толтура албай сыздайт күкүк, муң канган күкүккө да убал керек. Мен неге сүй менен бул тагдырдан бактысыз болуп бирок мүмкүн эмес. Мен үчүн сен сүйбөй коюлгүнө, бакыт деп сени мага берген дүйнө,
жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Mening kütüp жүрүp, kütүүдөн кетпедерим күйүп күйүп, кагазды өрттөсөң да күл калат, жүрөгүм күл калтырбай күйүп жанат. Мен үчүн сен сүйбөй коюгүнө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган. Men üçün sen sүйбөй коюгүнө, бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман, сенсиз өткөн күндөр бары жалган, бары жалган, бары жалган, бары жалган. Баракелде, баракелде. Жандуу үндү окканда жан эргип, ошондой жан үнүбүз музыкага сугарылып тыңдап отуруп калат экенбиз. Суу болуп отуруп калат. Рахмат, сонун чыгарма болду. Эрлан, алдыда пландарыңыз кандай болуп атат сиздин? Пландар буюрса, Максаттарыңыз көп негизи. Максаттар көп, жумушка иштеп, анан үйлөнүп дегендей. бойдокмуз азыр. Бойдокмун азыр. Тайыштабызды качан сүйүнтөбүз, тайышнебизди качан сүйүнтөбүз? Дагы бир аз убакыт бар, буюрса. Көкүрөк күчү кез. Буюрса дагы бир аз убакыт бар. Убагы келет, ошондо кубантам буюрса. Буюрса. Эми бул гитарага кайрылсак болобу? Гитара кандай гитара бул? Гитара бул Кепма деп коет, ошондой аты. Жакшы гитара. Жок, негизи багы чыгармачыл адамдар колдонгон аспабым же болбосо ошо буюм тайымын бирөөгө бербейт деп калат да. Сизде бул жакта кандай? Жок, мен де андай эмес. Сураган адамга бере берем негизи. Гитара чыртып аласыңбы? Мен баягы бербей койсоң дагы болбойт да. Берем, мен баардык эле сураса берип, анан бергенден кийин деле жүрө берет. Мисалы бир жума ошол адамдачы. Ого, анда сиз. Мен бир жума алып кеттим деп. Телегөрүүчүлөрдүн шылтоосу менен мен да гитараны алып бир жумага сурап алат экен. Майрамдарга, эс алууларга жолдобой, бизге дагы керек бул гитара. Ошондо азыр сенден бир жагымды чыгармагабызбы же кандай? Чынып чыкты сойсо дагы. Касапчы сөзүндө. Сойсун. Негизи сонун аспап, классикалык аспап. Канчалаган кыздардын жүрөгү ооруsu болот дегендей гитара. Анда дагы бир чыгарма анда. Себеби бүгүн эки конокко болгонуна байланыштуу. Макул. Биз болсо келген коноктордун талантын көрсөтө алалы. Буюрса мына Рамазан айы дагы келип калды. Ошол күнгө карата намазы жок, канча таң аткан деген чыгарманы аткарып берейин. Улан Осмонго. Улан Осмонго. Allah'ım жоктон бар кылып бизди жаратты, көрүүчү затсың, угуучу билүүчү затсың. Жашоодо биз жасап каталык, сыноону билбей сезбей жашадык. Кечиримдүүсүң кечиргин бизди билип билбестен күнөө жасадык. Намазы жок канча таң аткан, өмүр болсоң өтүп бараткан. Нафси бизди жеңер күч берип, өзүң сакта бизди жараткан. Периштелер уксун жакшысын, мелек кылчы бейиш ачкычын.
Адамзатқа насип қыла көр, эки дүйнөнүн тең бактысын. Аллахым бизди сынайсың, эки жол турат. Бир жолдо азап, бир жолдо бакыт колу сунат. Алдыңа биз барарыбызчы, аягы келсе сапарыбыздын. Амалга карап азап тозоктон Аллахым жалгыз сактарыбызсын. Намазы жок канча таң аткан, өмүр чиркин өтүп бараткан. Адамзатка насип кыла көр, эки дүйнөнүн тең бактысын. Ар пендеге насип кыла көр, эки дүйнөнүн тең бактысын. Азаматсыз ушундай курч малыңызда, ташсы кетсе мокобоз мийиздүү малыңызда, иштеп жүргөн малыңызда биз сизге ийгилик каалайлы. Рахмат чоң сиздерге. Буюрса сонун бизге келип, үч ырды тартуулап, элге тартуулап, жакшы маек куруп бердиңиз деген ойдобуз. Телекөрүүчүлөр дагы ыраазычылык билдирсе керек, үнү сонун деп, үнүңүз эч качан өчпөсүн. Анда биз сизге эркин микрофон берели, келиңиз. Телекөрүүчүлөр үчүн жакшы кабыл тилек. Рахмат, биринчиден сиздерге терең ыраазычылык чакырганыңыздарга, конокко. Жана дагы азыр мени көрүп жаткан ата-энеме чоң салам жолдойм. Ата апа, ар дайым бар болуңуздар биздин бешенебизге. Эч качан оорубаңыздар, көп жашаңыздар. Жана дагы кыргыз элимде ар дайым ынтымак болсун, өлүгө өсө берсин.